Assalamu alaikum. Bagbanдар жамааты, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен туугандар. Мына азыр жаз келип, мына Өзбекстан республикасынан, Тажикстандан, ар жактан бизге көчөттөр агылып келе баштады. Мына эми бирдекиде буга чейин көчөт отургузбаган биздин бир туугандарыбыз адашып, мына ошол Өзбекстандын, Тажикстандын, мына өзүбүздүн ички питомниктердеги көчөттөрдү отургузуп атышат да. Туугандар, ал көчөттөрдү албаңыздар. Сапаттуу көчөттөр булар холодильниктен сатылат. Холодильниктен сатылат дагы, анан сапаттуу көчөттөрдүн вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты болот. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр базарга барсаңыздар тамырлары ачык, же болбосо бир эмеге жерге эме кылып койгон, баягындай казып ошол жерге көмүп койгон, же болбосо такыр эле бир мындай жаткызып уже сатып элдин бардыгына ушундай көчөттөрдү таркаткан аракет кылып атышат да. Бул туура эмес. Негизги эгерде киши багбанчылык кылам деп турган болсо, ошол багбанчылык деген сапаттуу көчөт менен гана башталыш керек да. Бизде болсо андай болбойт. Казакстанда мындай да. Биз өзүнүн картошкасын бышканда 40 күнгө карантин кылып коет, бизден 1 килограмм картошка өтпөйт. Өздөрүнүн дыйкандары картошкаларын сатып жайгаштырып бүткөндөн кийин эгерде керек болсо анан кийин картошка киргизет, керек болбосо киргизбейт. Биз дагы ошол методго өтүшүбүз керек дагы. Ошо Тажикстан менен Өзбекстандын границасын чып эле жаап туруп, мына биздин баткендиктер, лейлектиктер, кадамжайлыктар, токтоголуктар, оштуктар өндүргөн бардыгын биз өзүбүз гана потребление кылып, эмне жетпесе анан кийин киргизишибиз керек. Ага чейин биз базарды толук биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек. Мына бизде 6 миллион потенциальный покупатель туруп, биз болсо экспорт кылган шашылабыз да. Биз биринчи өзүбүздү толук камсыздайлы. Алма менен, өрүк менен, жүзүм менен туруп, бар жок менен өзүбүздү камсыздайлы. Анан кийин башкага ошол экспорт кылгандан анан кийин шашайлы.